Assalamu алейкум, кадырман телекөрүүчү. Улуттук биринчи каналдын ыйман сабагы өз ишин баштады. Бүгүн биз эфирде карыз тууралуу сөз кылабыз. Куттуу студиябызда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалынын фатва бөлүмүнүн адиси Дооранбек Ажи Зайнидин уулу келип отурат. Куш келипсиз, агай. Рахмат. Агай, айтсаңыз, карыз боюнча ыйык Куранда эмне дейт? Алла Таала карыз мамилесинде бизге эмнелерди буйрат? Ушул боюнча сөз баштап берсеңиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Жакшы тема тандапсыздар, Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Негизи карыз боюнча Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай бир аятта айтат. Стағфируллах. Я айюхаллазина аману, о имандуулар дейт. Иза тадаянтум бидайнин иля ажали мусамма фактубуху дейт. Качан силер бир карыз ала турган болсоңор дейт, бир белгилүү мөөнөткө аны эмне кылып койгула? Фактубуху, мына ошол карызыңарды жазып койгула дейт да. Фаляктуб байнакум катибун бил адл. Мына ошол силердин ортоңордо бир ортомчу адам, адилеттүү адам ошол карызыңарды жазсын дейт. Негизи бул карыздын шариаттагы орду өтө чоң. Шариатта мына ошол карыз нерсеге мына ошо өтө катуу көңүл бурат да. Анткени инсан баласы бул карызда дүйнөдө дагы эч качан кутулбайбыз, ошону менен биргеликте акыретке барганда дагы эч качан бул карыздан кутула албайбыз да. Анткени бир адам бул дүйнөдө өтө жакшы амалдар кылды, толук түрдө ибадатчыл болуп өттү, элдерге жакшылык кылды, башка кылды, бирок карызы калып кетти. Карыз калып кеткен учурда мына ошол адамдын карызы дагы мына ошол калган байлыктардан төлөнөт эң эле биринчи кезекте. Анткени артында калган мал мүлктөн бизде шариятыбызда мындай мурас бөлүштүрүү деген маселе бар го. Мурас бөлүштүрүүдө дагы эң биринчи мына ошол адамдарга, андан кийин калган балдарына, бала чакасына мурастарын бөлүштүрүп салбасан, эң эле биринчи мына ошол мейитти жууп, көмүп баардыгын эмеге чейин кабырга койгондон кийин мына ошол андан кийинки маселе эң эле биринчи мына ошол мейиттин өлгөн адамдын эң эле биринчи мына ошол карыздарына биринчи акчасы ошол карыздарына төлөнөт. Миллион болсо миллион акчасын карызга берет, 10 миллион болсо 10 миллион акчасын да баарын карызга берет. Баардыгын карыздарын төлөп бүткөндөн кийин, андан кийин бир нерсе кала турган болсо, анан мураскерлерге берилет. Демек, биринчи карыз. Эң биринчи кезекте карыз. Эң биринчи кезекте. Анткени бул карыздын шариятыбызда мына ушундай катуу нерсе көңүл бурган. Анткени бул акылар эки түрдө болот да. Хукукуллах, хукукул ибад деп. Биринчиси бул Алла Таалага болгон акы. Бул намаз, орозо, зекет, ажылык, булар мисалы парз амалдар. Бул нерселер бул Алланын акысы. Мүмкүн эми бул Алла Таала өзү билет. Бир адам бул дүйнөдө тоң моюн болуп жүрдү, Кудайга баш ийбеди, намаз окубады, байлыгы бар туруп зекет бербеди. Байлыгы бар болсо деле мисалы ажылык сапарларга барбады да, Кудай Тааланын өкүмүн аткарган жок. Эми бул адам бул нерсе Алла Тааланын акысын аткарбай койгон себептен Кудай Таала акыретте бул адам менен өзү сүйлөшүп алат. Өзү эсептешип алат. Бирок мына ушундай нерсе бар, бул хукукул ибад, пенделердин акысы. Бул дүйнөдө жашап жаткандан кийин биз ушул жүйрөдө жашап жаткандан кийин сөз түрдө аласа бересе алды берди деген маселелер сөз түрдө болот. Андан эч качан качып кутула албайбыз. Адамдын ар кандай акыбалда, ситуацияда болуп калышы мүмкүн да. Кээде бар болот, кээде жок болот дегендечи. Ошондой жок болуп калган учурда карыз алган болуп калышыбыз мүмкүн. Эми бул биз демек бир пенденин башка бир адамдын акысына кирдик да. Эми ошол акыга киргенден кийин бул акыдан бул дүйнөдө дагы эч качан кутулбайбыз, акыретке барганда дагы эч качан кутулбайбыз. Анткени мына ушундай иншалла бир хадисте айтайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Юхфару лиш-шахиди куллу шайин илля ад-дайн." Кайсы бир адам дейт, бул дүйнөдө согушуп, эли жерин коргоп, душмандан коргонуп, ошентип шейит болуп өлсө деле дейт, баардык нерсеси кечирилет дейт. Бирок илля ад-дайн акыретке барганда карызы кечирилбейт дейт да. Акыретке баргандан кийин пенде менен пенденин ортосуна эч качан Алла Таала келишпейт. Баягы баарыбызда хадистерден же болсо мелдин арасындагы сөздөрдөн билип жүрөбүз го. Акыретке барганда Кудай Таала баардык адамдардын эле эмес, жада калса макулуктардын дагы акысын бири-бирине алып берет экен да. Алып кандай десе, мисалы билип жүрөбүз, ошо мүйүзү
пайгамбар кочкор мүйүсүз кочкорду бул дүйнөдө сүзүп койгон болсо, акыретке барганда ошол мүйүсүз кочкорго мүйүз берилет дейт. Ошол мүйүзү менен ошол наркы экинчи сүзгөн кочкордун дагы өзүнүн акысын сүзүп алып алат дейт. Бул исламдын теңдешкис адилеттүүлүгү. Ооба. Бул исламдын теңдеш адилеттүүлүгү. Анткени ислам бизди дүйнөдө дагы акыретте дагы мына ушул бактылуулукка, ийгиликке жеткире турган дин. Пайгамбарыбыз карыз маселесинде, карыз мамилесинде кандай жол туткан, бизге эмнелерди жарык кылып көрсөтүп кеткен? Карыз маселесинде пайгамбарыбыз алейхисалам негизи пайгамбар алейхисалам да бизге окшош адам болгон. Ал кишиде пайгамбар мына ошол учурда биз мисалы келмелерди айтып жүрөбүз, мына ошо ла иляха иллаллах Мухаммаdur расулуллах, ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Мына ошол сөздү кошуп айтабыз да. Алла тааланын пендеси, ошо пендеси менен болуу менен биргеликте Алланын элчиси. Кулу жана элчиси. Кулу жана элчиси. Ошондуктан биз бул дүйнөдө пайгамбарыбыз алейхисаламды сөзсүз түрдө үлгү карманабыз. Анткени бизге мисалы пайгамбар болсо, пайгамбар бир периште болуп келе турган болсо, анда биз айтабыз, бул периште да. Аны ээрчей албайбыз. Анын напсиси жок, бизге окшоп жеп ичпейт, же болбосо напси каалоосу жок. Бирок пайгамбар алейхисалам дагы мына ошол инсандардын, адам балдарынан болгон ал дагы бир инсан, ал дагы бир Алла тааланын кулу. Мына ошол пайгамбарыбыз алейхисалам да өзүнүн дүйнө жашоосунда, практикалык жашоодо өзү кандай жүрүш керек, кандай жүрүм турум баардыгын көрсөтүп кеткен. Пайгамбарыбыз алейхисалам дагы карыз алган. Пайгамбарыбыз алейхисалам дагы бирөөлөргө кайрымдуулук кылган, карыз берген. Мына ушундай хадистерде өтө эле мына ушундай көп кезде эшитип жүрөбүз. Жада калса мына ушул пайгамбарыбыз алейхисалам дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин дагы мына ушул бир карызы калган дейт да. Ошол карызын кийин сахабалар аркылуу, сахабалар тарабынан төрөлгөн. Ал пайгамбарыбыз алейхисалам өтүп кеткен учурда мына ушул бир жөөттөн бир эмесин коюп, өзүнүн бир кийимини ошол жерге коюп, күрөөгө коюп, анан ошол жерде карыз алган дейт. Мына ошол кийин ал нерсе ушу жөөттөргө төлөнгөн. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз алейхисалам да ошо дүйнөдө адамдар менен жашап жаткандык себептен кааласа берилсе карыз болгон. Негизи бул жөнүндө бир хадисти, мына ошол өтө оор хадис, мына ошол нерсени айта кетели. Пайгамбар алейхисаламдын ушундай айткан сөзү бар. Аузу биллахи минал куфри ваддайн деген сөз. Алла тааладан мен сактанамын дейт. Биринчи куфрдан. Куфр деген бул Алла таалага шерик кошуштук. Алла таала чектен чыгуучулук. Ошону менен биргеликте ваддайн экинчиси карыздан Алла тааладан пана тилейм дейт. Карыздын жамандыгынан Алла тааладан пана тилейм. Эмне үчүн мындай десе, сахабалар ушунда таң калып сурашкан, Алланын элчиси. Ушундай дагы болобу? Сиз эмне мына ушул карызды, жөнөкөй эле бир карызды ушул кафырчылыкка теңдештирип атабызбы дегенде, атасызбы дегенде, пайгамбарыбыз алейхисалам ооба деп жооп берген да ошол учурда. Демек мына ушул карыздын өтө чоң жоопкерчиликтүүлүгү, карыздын өтө чоң дүйнөдө жашалган, дүйнөдө дагы акыретте дагы жоопкерлиги бар экендигине мына ушул пайгамбарыбыз алейхисалам ушул сөзү менен билдиргиси келет да. Ошондуктан бул карыз өтө олуттуу маселе. Ошондуктан катуу көңүл бурушубуз керек. Анан жогоруда ыйык Курандан бир аятка шилтеме жасадыңыз. Адилеттүү бир адам ошол карызды жазып койсун депчи. Мунун өкүмү кандай? Сөзсүз түрдө бир кагазга жазылыш керекпи, бирөө жазыш керекпи, же бул Кудай Таала тарабынан пенделерине бир сунуш катары, насихат катары гана сунуштулган өкүмбү, жобобу? Ушуну бир аз ачыктап кетсеңиз. Бул аятта негизи аяттар түргө бөлүнөт. Кээ бир аяттарда мына ошол келген өкүмдөр ал парз болгон келет. Мисалы намаз, орозо, закет, мына ушуна ажылык, булардын баардыгы парз деп түшүнөбүз. Бирок бул аятта Кудай Тааладан пенделери тарабынан келген бир сунуш катарында. Сунуш катарында айтылган. Мына ошол эгерде мына ушундай кыла турган болсо, бул мустахаб. Эгер ошого амал кыла турган болсо, иншалла, мына ошол нерсе сооп болот. Анткени мына ошол нерсе бизге бир далил катары болгондо, азыркы күндө баардыгы көпчүлүк адамдар карыз алат, бирок мына ошону төлөйм деген бир көпчүлүгүндө мисалы ой жок болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан ошол нерсе бир расмий болгондагы жакшы. Тастыктоочу документ. Эгер жазбаса күнөө эмес, жазылбаса кагазга. Күнөө эмес ал нерсе. Ал нерсе күнөө эмес. Анан азыркы заманда кээ бир адамдар карызга аябай жеңил мамиле кылып калганы байкалат да. Андан алып турат, мындан алып турат, тигинден алып турат, унутуп калат, берген берет, бербеген бербей калат. Мен бир хадис уккам, карыз бул диндеги кемчилик деген. Бул адамдардын акыбети кандай болуп калат? Бул диндеги кемчилик боюнча өтүп кеткен болуп калабы, же
Кандай? Мүмкін эми сіз айтып жатқан сөз бұл мүмкін адамдың бұл диндегі кемшілік деген сөз мұсылман адам мына ошол нерсеге мынчалык деңгээлде болбош керек деген мааниде болушу мүмкүн да. Ошол мааниде. Мусулман мисалы бирөөдөн карыз алды, карыз алгандан кийин ошол нерсени төлөйм да деп эле бияка барчылык кылып жүрө бербеш керек. Ал болгон өзүнө алган жоопкерчиликти сөзсүз түрдө кайра кайтарганга бир жүрөгүнөн бир ниет болуш керек да. Бул боюнча пайгамбарыбыз алейхиссалам бир хадисинде айтат: "Ман ахаза амвалан нас лиютлифаху Ман ахаза амвалан нас лиюаддияху аддахуллах." Кимде ким дейт башка бирөөлөрдөн бир малыны, бир байлыгын же болбосо бир нерсесин алып тура турган болсо дейт, ошону кийин ошол нерсени сөзсүз түрдө кайтарып берем деген ниетти ала турган болсо, аддахуллах. Алла таала мына ошол адамдын карызын сөзсүз түрдө кайтарганга мүмкүнчүлүк берет дейт. Жардам берет. Жардам берет. Мисалы миллион карыз алып атсаңыз деле бирөөдөн, мисалы ушу иншалла ушуну сөзсүз түрдө кайтарам деген ниет менен мен качып кетем наркы берге деген болбош керек да. Уктатып кетем дегендей болбош керек. Ошондой болбош керек. Ошентип ниетти ала турган болсо, аддахуллах дейт Пайгамбарыбыз алейхиссалам. Алла таала ошол пенденин атынан сөзсүз түрдө ошол адамга жардам берет дейт. Ошол адамга жардам берип, ошол карыздын төлөнгө мүмкүнчүлүк берди. Эгерде чын жүрөктөн мен мына ушул нерсени кайра дагы кайтарып берем деген ниетти алган болсо дейт. Да хадистин уласында келет, ошол эле бирөөнүн малын ала турган болсо, бирөөнүн бир нерсе акча болобу башка ала турган болсо, лиютлифаху деп келет да, ошол нерсени муну бербеймин да. Муну алгандан кийин качып кетем же болсам да ошентип унутуп барып коем. Ошого окшогон жүрөгүндө кайра кайтарып берүү бир ниети жок боло турган болсо, атлафахуллах, Кудай таала дагы ал адамды мына ошого абалына таштап коет дейт да, өзүнө кыйратат дейт. Негизи итлаф деген сөз кыйратып жок кылуу. Мындайча айтканда бирөөнүн малын алдыңыз, ошону кайтарып бербей койдуңуз, анын малын кыйраттыңыз да, жок кылдыңыз. Ошол себептен Кудай таала ал пенденин ошол жүрөгүндө ошол жаман ниет болгон себептен Кудай таала дагы мына ошол пендени өзүнүн абалына таштап, өзүнүн жардам бербейт, төлөйүн десе дагы төлөй албай жүрө берет экен да. Ошондон негизи бул карыз маселесин өтө көңүл бура турган маселе. Карыз маселесинин олуттуулугу жөнүндө сөз кылып атабыз да. Карыздын даражасы жогорубу же садаганын даражасы жогорубу? Бирөөдөн карыз сураган жакшыбы же жардам, зекет, садага сураган жакшыбы? Ушул боюнча бир аз токтоло кетсеңиз. Аябай жакшы суроо болду. Бул негизи бул сурооңуз өтө көңүл бура турган нерсе. Көпчүлүк адам негизи бир нерсени алган учурда адам баласы өзүнө бир суранып турганды адат кылбаш керек да. Мейли жашоодо болуп калат, бирок мага берчи деген бул адам баласынын көпчүлүк учурда аброюна бул жакшылык алып келбейт. Ошондуктан иншалла ошол нерсени садака сурагандан көрө карыз сураган бул абзелирээк болуп эсептелет. Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссалам доорунда бир сахаба келип Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан кайра садака сурайт да, жардам бериңиз депчи. Эч нерсем жок деп ошентип мына ушундай сөздөрүн айтканда Пайгамбарыбыз алейхиссалам үйүңдө эмне бар дейт. Ал киши айтат, үйүмдө ошо болгону бир эки буюм тайым бар дейт да. Анда Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат дагы, ошонун баарын алып кел мага дейт. Анда ошол киши жанагы үйүндөгү нерселердин баардыгын көтөрүп Пайгамбар алейхиссаламга келет. Пайгамбар алейхиссаламга келгенден кийин ушул нерсени ким сатып алат деп Пайгамбар алейхиссалам базарда жарыя кылат. Майязид деген сөз мындайча айтканда ким көбүрөөк баага сатып алат деп. Аукцион сыяктуу мына ушул нерсе. Негизи аукцион шариятыбызда жай уруксат берилет. Эми ошол нерсени аукцион сымал кылып Пайгамбар алейхиссалам ошол жанагы сахабанын буюмдарын алып, муну ким алат? Бирөө 10 дирхамга алат, 10 сомго, бирөө 20 сом, бирөө 100 сом, бирөө 1000 сом деп дагы ким көбүрөөк баага алат деген учурда ошентип Пайгамбар алейхиссалам баягынын эмесини сатып берет. Жакшы баага сатат дагы. Саткандан кийин ошол жарым акчаны баягы кишиге айтат, муну ал дагы дейт, үйүңө бир жей турган продукт алып бар дейт. Жер жемиш наркы берки тамак аш алып бар дагы, муну калган акчага дейт, бар базардан жакшы балта сатып ал дейт. Жакшы балта сатып алып, тоого бар дагы, тоого чыгып отун терип дейт, отун кыркып кесип аны даярдап алып келип базарга алып келип сат мына ошону дейт. Сат мына ошону дейт дагы, андан кийин ошентип өзүң тиричилигин кыл. Мына ошо анан бир канча күндөн кийин сахаба да кандай болсо да Пайгамбар алейхиссалам сөзүнө сөзсүз түрдө 100% амал кылат. Баш ийет. Ошентип баягы киши мына ошол нерсени аткарып жүрдү. Аткарып жүргөндөн кийин алып келип сатып атты. Бир канча күндөн кийин Пайгамбар алейхиссаламга жолукту да. Пайгамбар алейхиссалам ахыбалың кандай деди.
Алланын илсе жакшы деди да. Өзүмдүкү өзүм эме кылып жетип атат. Алып келип сатып атам сиз айткандай кылып. Кудай таала жашоомо береке берди дейт. Ошондо Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ошондой сөз өтө кымбат алтынга тете сөзү. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты. Эй деди. Сен мына ушул элдерден мага берип турчу деп садака сурап жүргөнгө караганда, мына ошентип тоодон барып, мына ушинтип мен өзүң менетиң менен маңдай териң менен тапкан акчаң сенин үчүн абзелдерээк деп жооп берди Пайгамбар алейхиссалам. Демек, садаканын бул эч кандай шариятыбы садака сураганга буйрубайт. Балким колдон келсе акыркы арга болгон учурда. Эми адам баласы ар кандай учур болушу мүмкүн, эң акыркы арга. Ага караганда карыз бере керек. Бирок ага караганда карыз бере эме кылган жакшы. Демек бул жерде сиз айтып өткөн окуяда ислам дининин эмгекчилдикке, мээнетчилдикке тарбиялаганын көрөбүз да. Бул дагы диндин акыйкаттуулугунун, таанышмандыгынын чындыгын далилдесек болот. Анан маркумду акыркы сапарга узатууда биздин коомдо, мына түркия элдерде карызы барбы деп айтылат да. Сөөктү узатууда. Анан бир өкүл чыгып мойнун алат. Бирок бул кээ бир учурларда жөн гана сөз жүзүндө эле бир адат сыяктуу эле айтылып, бирок чын эле берилбей калган учурлар бар деп айтышат да, кээ бир адамдарчы. Бул туура болобу, болбой калабы? Эгер муну жөн гана элдин алдында эле же бир ошол сөөктү акыркы сапарга узатуунун бир адаты катары эле аткарып коюу менен иш болобу, болбойбу? Ушуну бир аз ачыктап, конкреттүү мисалдар менен берип кетсеңиз. Эгерде маркумдун бул дүйнөдө карыздары боло турган болсо, туура айтасыз, мисалы көпчүлүк диний кызматкер болгон себептен көпчүлүк жаназа намаздарына, башка ушундай жөрөлгөлөргө катышып жүрөбүз. Эми ошол жерде сөзсүз түрдө бир адам чыгат. Ал чыгып, мына ошол менин атамдын карызын, же инимдин, же байкемдин, жакын туугандын карызын мен төлөймүн дейт. Эгерде бересеси боло турган болсо мага бергиле, аласасы боло турган болсо менден алгыла деп, мына ошол адам ошол жерде кепил болот. Мына ошол кепил болгон адамдын жоопкерчилиги баардыгы мына ошол адамда болот. Ошонун мойнунда. Бул жөн гана сөз эмес. Жөн гана сөз эмес. Бул жоопкерчилик сезиш керек, ушуну бул дүйнөдө жоопкерчилик бар. Баса белгилеп айтып коелу. Жоопкерчилик сөзсүз түрдө болуш керек. Дүйнөдө дагы жоопкерчилик бар. Эгерде бирөө келе турган болсо, мына ошол эме кылып, ошол адамдан да каласа, мына ошол адам бериш керек болуп калат. Ошол адам ошол өткөн маркумдун эмелеринен, мурасынан калган мурасынан эң эле биринчи ошолордун баардыгын берип бүтүргөндөн кийин анан мурас бөлүштүрүү маселесине келиш керек да. Эгер ал өткөн кишиде мал мүлк азыраак болуп калса, тиги кепил болгон киши өз жанынан төлөш керек болот. Бул өзү ошонун атынан эме кылган. Негизи бул нерсе жакшы амал. Жактырылган. Анткени Пайгамбар алейхиссаламдын ордунда мына ушундай болгон. Пайгамбар алейхиссалам карызы бар адамга башында көп жаназа намаз окуганды жактырган эмес. Анткени бир канча окуяларда ошол эме келет. Пайгамбар алейхиссалам барып туруп карызы барбы деген учурда, ооба карызы бар деген учурда, ал учурда эми жокчулук учуру болгон, көпчүлүк учурунда. Исламга да ошондой жакын жаңыдан адамдар динге келип, ошондо Пайгамбар алейхиссалам анда карызы бар десе, анда бир тууганыңарга өзүңөр намазыңарды окуй бергиле деп ошентип окутуп койгон. Бирок кийин Кудай таала исламга мына ушунча молчулук берди. Ошондон кийин Пайгамбар алейхиссалам айтты, кимдин ушундай карызы бар боло турган болсо, анда мен төлөймүн деди да. Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн жоопкерчилигин алып, мына ошол иште, мына ошол жоопкерчилигин алгандан кийин ошону төлөп, анан жаназа намазын окуган Пайгамбар алейхиссалам. Негизи мына ушундай өткөн адамдарга, маркумдарга мына ушундай эме кылгандагы кепил болгон бул өтө жакшы нерсе. Бирок ошол нерсенин жоопкерчилигин сөзсүз түрдө сезиш керек. Бул жөнөкөй бир салт катары гана болуп калбаш керек да. Жөн гана кайталанма бир адат сыяктуу болуп калбаш керек. Бүгүн студиябызга келип абдан баарандуу, салмактуу, омоктуу баян куруп бердиңиз. Убактыбыз аягына чыгып калыптыр. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөргө коомубузга карыз боюнча, карыз маселеси, карыз мамилеси боюнча жакшы маалымат берип кеттиңиз. Агартуучу, дини агартуучу маанидеги кадырман телекөрүүчү, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.